Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биздин сабактын темасы Кыргызстандагы койлордун породалары. Кыргызстанда негизги 4 порода. Биринчиси кыргыз уяң жүндүү, экинчиси Тянь-Шань жарым уяң жүндүү, үчүнчүсү Алай жарым кылчык жүндүү, төртүнчүсү кыргыз тоо мериносу. Кыргыздын уяң жүндүү койлорун эмнеде турган болсок, Кыргыздын уяң жүндүү койлору 1932 жылдан 1952 жылдар узак аралыгында Кыргызстандагы Талас облусунун Жоон-Төбө асыл тукум заводунда жергиликтүү куйруктуу кылчык жүндүү соолуктар менен Кавказ, Ставрополь мериносу, Грозненский, Вюртемберг койлорун, кочкорлордун аргындаштары менен келип чыккан. Породанын автору Михаил Николаевич Глушихин, Виноградова жана башкалар. Кыргыздын уяң жүндүү койлору породасы болуп 1956 жылы бекитилген. Кыргыздын уяң жүндүү койлору негизинен бул тоолуу шартка ылайыкташылган, көнгөн. Кочкорлордун тирүүлөө салмагы 100-110 килограмм, ал эми соолуктарыныкы 50-65 килограмм түзөт. Козулары энелеринен бөлүнгөндө алар 30-35 килограммды түзөт. Алардын жүнүнүн узундугу 7-8 сантиметр. Алардан кочкорлорунан 12 килограммга чейин жүн кыркып алабыз, соолуктарынан 4-4,5 килограмм жүн кыркып алабыз. Токтуларынан 2-8-3-8 килограмм жүн кыркып алынат. Бул кыргыз уяң жүндүү койлору негизинен биздин ошол тоолуу райондордон Талас облусунун Жоон-Төбө асыл тукум заводунда өстүрүлөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө алардын реалы Ысык Көл областындагы Оргочор, Ош областындагы Каттаталдык, Нарын областындагы Соңкөл, Кочкор асыл тукум чарбаларында, заводдорунда, ошондой эле жеке фермердик чарбаларда өстүрүлөт. Экинчиси Тянь-Шань жарым уяң жүндүү койлор. Тянь-Шань жарым уяң жүндүү койлор бул Тянь-Шань облусунун Тянь-Шань өрөөнүндөгү Карагужур айылында Тянь-Шань асыл тукум заводунда чыгарылган. Бул породаны чыгаруу үчүн жергиликтүү биздин кыргыз уяң жүндүү койлор менен Линкольн породаларын аргындаштыруу менен, кочкорлордун аргындаштыруу менен чыгарылган. Булардын автору Друженкова жана башкалар. Тянь-Шань жарым уяң жүндүү койлор негизинен тоолуу жерге көнүккөн, тоолуу шартка ыңгайлашкан. Алардын өзгөчөлүктөрү этинин сапаты, жүнүнүн сапаты, жүнү жылтырак, кроссбредтүү жарым уяң жүн берет. Жүнүнүн узундугу 12-13 сантиметр келет. Ал эми алардан алынган жүндөр негизинен өнөр жайларга пайдаланылат. Алар бүгүнкү күндө Тянь-Шань жарым уяң жүндүү койлор Нарын облусунун Актала, Нарын, Ат башка райондордо өстүрүлөт. Кийинки Алай жарым кылчык жүндүү койлор бул бизде Ош облусунун Кашка суу айылында чыгарылган 1981 жыл порода болуп бекитилген. Породанын автору Ботбаев Ильяс Махмудович жана башкалар. Булардын өзгөчөлүгү аябай сапаттуу, узун, килем токуганга колдоно турган жүн берет. Андан сырткары булардын этинин сапаты сул бетинин көптүгү менен айырмаланат булар. Булардын кочкорлордун тирүүлөө салмагы 60-70 килограмм, ал эми айрымдарыныкы 100 килограммдан да ашык болот. Соолуктарынын тирүүлөө салмагы тоже 55-65 килограммга жетет. Ал эми энесинен бөлүнгөн козуларыныкы 35-40 килограмм түзөт. Алай жарым кылчыктуу жүн койлор негизинен ушу тоолуу райондогу биздин Ош областынын Чоң Алай райондорунда өстүрүлөт жана тоолуу райондор болгон биздин Ош областындагы Карагужур райондорунда дагы өстүрүлөт. Булардын кийинки 4-чү породабыз Кыргыздын тоо мериносу. Кыргыздын тоо мериносун чыгарууда кыргыздын уяң жүндүү койлорун
Австралия кочкорлордун кан куюу жолу менен чыгарылган 1970 жылдан баштап 2007 жылга чейинки асыл тукум иштери жүргүзүлгөн. Порода болуп 2007 жылы бекитилген. Породанын авторлору окумуштуулар Мезенцев, Лушихина жана башкалар. Бүгүнкү күндө алардын кочкорлордун тирүүлөй салмагы максималдуулугу 146 килограммга чейин, орточосу 90-100 килограммга чейин. Ал эми соолуктарыныкы 55-65 килограмм. Энесинен бөлүнүп алган козулардыныкы 4 айлык убагында алардын салмагы 35-40 килограммга чейин жетет. Бүгүнкү күндө кыргыздын тоо мөрүнөсүнөн алынган ак чыбашы сапаттуу жүндөр бул негизинен алардын технология сапаты жакшы болгондуктан өнөр жайда абдан кеңири пайдаланат. Бүгүнкү эгер сабагыбызды жыйынтыктап айта турган болсок, бул селекцияга жетишкендерди койлордун породаларын. Ар бир порода жергиликтүү койлор дүйнөлүк деңгээлдеги, мисалы үчүн Кавказ, Австралия, Линкольн жана башка породалар менен аргындаштырып алгандыктан булар өздөрү мындай бир өздөрү продуктуулугу жогору, тоолуу шартка көнүккөн жана абдан жакшы төл берген. Ар бир 100 тубар койлордон ушул айтылган породалардан 100дөн аз эмес козу алынат. Ондан эмесе жыйынтыкты айта турган болсок, урматтуу студенттер, бүгүнкү Кыргызстандын кой чарбасы бул өлкөнүн табигый климаттык өзгөчөлүктөрүнө толук жооп берет. Ошондой эле илимий негиздеги тармак болуп эсептелет. Түзүлгөн породалар бүгүнкү күндө өлкөнүн эң эт жана жүн өндүрүлүдүгүн стратегиялык короо болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.